жаһандық милдет атқаралы деп. Макс, қандай маңай? Ким соққан адам өтсін бұйырса? Бачен келіп кеткен оқшайды. Бұл азыр келейін отырып оқшайды. Один ресурс қолдан Дубай еңбегі Макс. Жалпы шайлоо процесс жүрүшү боюнча ойлоруңузду бөлүшүп кетсеңиз. Ата жакшы суроо бердиң. Бүгүнкү күндө бул референдум менен тиги президенттик шайлоо бир өзгөчөлөнгөн жактар менен көрүнгөнүн байкап атам да. Анткени мурунку шайлоолордо баягы бирин жетелеген, бирин мындай үгүттөгөндөр көп болчу эле айыл жергесинде. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн жеке оюмда бир демократиянын жыты-жыттанды деген бир сезим пайда болуп атат да. Элдин аң сезими, элдин түшүнүгү, элдин ишенүүсү, анткени мындан 20 жыл мурун деле биз ушул эмеде келбедикпи саясаттык системада. Бүгүнкү күндө бул жаңы бир көз караш пайда болгонун сезип атам. Анткени элдин ишеничи дагы баягы талабы дагы, элдин мүдөөсү дагы эл толугу менен түшүнүктүр. Баягы элдин аң сезими дегендей баягы өнүгүүсү дагы бир башкача эмеге жетиптир да, чекитке. Бүгүнкү күндө ошо эл массасынын эртең менен да келген мектепке келип, элдин баягы массовый келип аткан элдерди байкап, алар таза шайлоо болуп өтсө экен, бир жан дили менен берилип аткан коом үчүн, эл үчүн, калк үчүн чуркаган бир элди алып кеткен, элдин талабын аткарган, мүдөөсүн аткарган президент келсе экен деп ойлойм. Кудай буйруса ушу кыргыз элимде, Кыргызстанымда бир тынччылык, бейкучулук, саясатыбызда бир жакшы бир жаңылыктар келсе экен, экономикабыз өнүксө экен, маданиятыбыз гүлдөсө экен, кыргыз элинин бир жакшылык, бир майрам күндөр болсо экен деп тилек кылмакмын. Чоң рахмат айтканыңыз кезине жеке. Бул жакта